Так. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Печка, умный печка. Щит. Бұл мынау болса температураны көрсетіп тұрғаны. Бұл азыр ортодағысы азыр ушул данный моментте отты жаңы эле жактык. Бұл 60-ка коюлган, 60 градуска барганда өчөт. Кайра 58 градуска түшкөндө кайра жанат. Ошентип бул өчүрүп жандырып турат. Мына болса бурагыч. Ол үйлеп аткан вентилятордун оборотун көбөйтүп азайтканы. Радионун звугун көтөргөндөгүдөй эле. Мына болсо печканы өчүрүп жандырат. Мына печка өчтү мисалы үчүн. Печка жанды. Щиттин чоңдугу мынчалык бар. Мына мындай болуп ачылат. Бияка мына. Бул убакытка коюлган. Мына 10 минутада 30 секундта көмүр салат. Бул ошондой коюлган. Калган немелер мына машинанын релелери коюлган. Бул основной негизгиси мынанда бар запчастын бардыгы өзүбүздүн базарда сатылган запчасттардан чогулган. Ошон үчүн кокустан бирөөсү күйүп кала турган болсо күтүп отурбай эле базардан барып эле алып кое берет. Мына болсо блок питания. Блок питания ошол немеге настройка болгон. Анан печканын аккумулятору бар. Азыр аккумулятор коюп элек, аккумуляторду кийинирээк коебуз. Аккумулятор менен где-то 12 саат иштейт печка. Мына болсо бункери. Бункер. Бул болсо көмүр салган мотору. Анан андан сырткары дагы ошол бир өзгөчөлүгү. Bunun көмүр салганга уланган биякта көсөсү бар. Ошон үчүн анча баягы уюп кала турган көмүрлөрдү дагы ушу көсөлөр иштете берет. Мына болсо мынакей. Мына сетка. Сетканын бул жак көздөрү 7 сантиметрден. Ушул мына сетканын көзүнөн өткөн көмүр печкага жарайт. Мык кирип кетеби, чамынды кирип кетеби, таш кирип кетеби, иши кылса проблема жок, тыгылбайт. Анан печка жанагындай неме менен да иштей берет. Ным көмүр да печкага кете берет. Бул жагынан обороттор тазаланат. Мына жерден болсо отту карайт. Азыр күйүп аткан убагы. Мынакей. Мына эң астынан күл алынат. Бул жактан суу куйган, сууну төккөн краниге. Башка сложный деле эч нерсеси жок. Анан датчик, мына датчиктин немеси, мына сары болуп оролуп турган жерде ошо датчик кошулган. Ошол датчик мынаны көрсөтүп турат. Мына азыр 59 градус болот, азыр неме кылынды, өчөт азыр. Мына өчтү. 60 градуска жеткенден кийин өчөт. Ичин да көрсөтөм. Мынакей өчтү. Жок. Эми бул кайра азыр акырындап муздап отуруп 58ге түшкөндө кайра жанат, иштейт. Ал сырактан общий печканын көрүнүшү мына ушундагыдай. Мына щиттин астына мына жерге аккумулятор турат. Аккумулятор 12 саат кетер, ушундай 15 саат ушундайга жетет. Мына ушундай жаңылык.